түштүктө эң жалгыз жападан жалгыз техникалык жана инженердик багыттарда адистерди даярдоочу университет бул Ош технологиялык университет эсептелинет. Бизге азыр мына 62 жыл болду. Биздин кече 2 жыл мурда юбилейибизди өткөргөнбүз. Азыркы учурда инженерлерди, инженер энергетиктерди, инженер куруучуларды, технологдорду, дизайнерлерди, экономисттерди даярдоочу университет болуп эсептелинет. Азыркы учурда мамлекетибиздин бардык ушул инженердик тармактарында биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз, ошону менен биргеликте эле мына Ош мэриясында дагы биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз эмгектенип келишет азыркы учурда. Азыркы биздин университетибиздин дагы бир эми Ош шаарына кошкон салымдарынын бири азыркы учурда 94 миллион 95 миллион тегерегинде салык төлөйт дагы, мына ошол жергиликтүү бийликтин өзүндө калат. Ушул дагы биздин айтып кете турган нерсебиз. Анан Оштунун имараттарынын ушунда борбордук көчөлөрдүн коопсуз шаар долбоорунун салым иретинде заманбап акыркы муундагы видеокамералар азыр орноштурулган. Бул видеокамералар шаарыбыздын коопсуздугуна камсыздоодо өтө чоң жардам берип келатат. Азыркы учурда мына ички иштер бөлүмү тарабынан кээ бир учурларда ушул биздин камераларга түшкөн видео эмелерди карап, ошонун негизинде кээ бир кылмыштарды ачууга биз аябай жардам берип атабыз. Ошону менен биргеликте эле Ош технологиялык университетине жаштардын таап өз чыгармачылык борбору бар. Алтын түйүн деген сиздерге белгилүү болгондор. Былтыркы жылы жана апат болуп сел каптаганда ошол Алтын түйүндүн офисин каптап, бүт компьютерлердин бардыгын сел каптап кеткен. Мына ошол Алтын түйүндүн эмесине биз өзүбүздүн жаныбыздан 10 компьютер, 1 принтер жардам көрсөттүк. Азыр бул алгачкы жардамыбыз. Буюрса келечекте дагы кошумча жардам көрсөткөнгө азыр даярданып турабыз. Ошондой эле азыр бизде жанагы акча каражат маселесине келгенде биздин университетибизде 2021 жылы 9.000 10 000 студент келчү Өзбекстан Республикасынан чет мамлекеттен. Азыркы учурда ушул студенттердин саны мына 242 түшүп калды. Бул биздин каражаттын төмөндөшүнө алып келип атат. Ошого ылайыктуу кээ бирки проекттерибиз, кээ бирки долбоорлорубуз ишке албай калып, ишке ашпай калып атат да. Ошону менен эле Ош шаарынын мэриясынын токтомдорун аткарып, жыл ичинде карыялар күнү, балдардын коргоонун эл аралык күнү, 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо күнү Ош шаарынын тургундарынын ар бирине 3000 сомдон акчалай жардамдарды көрсөтүп келебиз. Жыл ичинде 12 адамга жардам көрсөтүлгөн. Ошону менен биргеликте эле өзүбүздүн студенттерибиздин арасында жетим балдар бар, жарым жетим балдар бар, үй бүлөсү жашоо тиричилиги аябай начар балдар бар. Ушуларга контракттык төлөмдөрдү 50%, 30%, кээ биркилерин 100%га кыскартууга келебиз. Бул жыл сайын өткөрүлүүчү иш чара. Мына быйылкы жылда алып карасак 831 000 сомдук мына ошондой студенттерибизге жардам берди. Жылын Ош шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп жаткан коомдук, маданий, илимий, спорттук иш-чараларга дээрлик бардык эле мэрия тарабынан жана обул акимият тарабынан уюштурулган иш-чараларга Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты активдүү катышып келет. Жыл ичинде окууда мыкты болгон отличниктерге жана мен айтып кеткен льготалар берилет. Ош шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп жаткан коомдук, маданий, илимий жана спорттук иш-чараларга мекемелерибизде, шаарыбызда жайлашкан мекемелерибизге бардыгы келип, эгерде биздин спорт аянтчаларыбыз керек боло турган болсо, эгерде биздин ошо конференция өткөрүү үчүн чоң аудиториялар залдарыбыз керек боло турган болсо, биз эч кандай эме тоскоолдук кылбастан ошолорду чакырып, ошолорго иш-чараларды өткөргөнгө толугу менен жардам берип келебиз. Мындан сырткары бул жатаканабыз биздин. Бул жатаканабыз. Ооба, эскиси, жаңысы азыр мына ортодо турган 3 дом бар го. Ошонун ортосундагы бизди толугу менен ошо жатаканабыз 2 корпусубуз толугу менен азыр эмеден өткөрүлдү, ремонттон өткөрүлдү. Ошол багы дүйнөлүк стандартка турлаганга аракет кылып, азыр ошол жерге мына шаарга келген конокторду бир подъездибиздин бардыгын коноктор үчүн подъезд кылып койгонбуз. Ошо мыкты
шарттарды түзүп ошол жерге бекер жаткырганга азыр биз кабыл алып атабыз. Азыр бир нече ошондой жарандар келип бизге ошо жатаканабызда жатып кетип атат да. Эми андан сырткары мына бир алкак бир жол деген долбоордун, эл аралык долбоордун негизинде мына президентибиз кечээ эле Кытай Республикасына барып келди. Ошол жерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу түштүк региондон өткөнүнө байланыштуу мына ошол темир жолго адистерди даярдоону биз Ош технологиялык университети Кытай Республикасынын Шизечуан деген бир окуу жайы менен биргеликте келишим түзүп, азыркы учурда ошол бизде транспорт багыты болгондуктан мына ошол адистерди даярдаганга кириштик. Буюрса сентябрь айынан баштап биз ошолорду темир жол адистерин кабыл алып, ошолорду окутууга киришебиз. Андан сырткары Кытай Республикасы менен азыр биздин студенттерибиз үчүн 3 миллион сомдук белек катары окуу куралдар берилди. Азыркы ушул учурда ал окуу куралдар жайгаштырылды. Ушул февраль айынын аягында алар өздөрү келип, эки ортодо ошол лабораториянын ачылышын өткөрөбүз. Эми убакыттан пайдаланып, Жеңиш Бейшенович сизге айтып кетейин, мына биздин мына жакта Увам дарыясы өткөн, сиздерге белгилүү болгондой. Мына ошол жерге азыр мына 60 миллион сомдук бизге окуу куралы келген, белекке келген, ал да бекер. Ошого мына учебный лабораториялык корпусту даярдап койгонбуз, проекттин баарын өткөргөн. Бир гана сиздин колуңуз керек болуп атат. Эгер уруксат берсеңиз, мына ушул эмени өзүбүздүн күчүбүз менен салып, бул легкий конструкцияда болот. Ушул лабораторияны жайгаштырып, окуучу студенттерибизди ушул жерде окута баштайт элек. Ушуну алып султанарлык кылып айтып бердиңиздер. Мен чында белый заяц да, мен жүрөгүм тойду. Кудай кааласа, мэриядан кандай гана жардам берсек, мен барып жеринен көрөм. Менчи мындай словесно барып айтып, эметип жеринен көрүп чече турган болсо, агай айттыңыз, азыр мону эртең келип көрөм. Так, адлет жазып кой. Агай сиз айттыңыз жана маселени, эртең барып жеринен көрөм. Барып көрүп, эгер биздин мэрияда кандай бир маселе болуп атса, сразу жеринен чечебиз. Чтобы жанагы мыйзамды бузбагандар. Урматтуу ректор агайлар, сиздерден единственный бир просьба, ушул окуу жайлар тегерегинде карайсыңарбы, же өзүңөрдүн территорияңыздардан көп кабаттуу жанагындай автопарковка, автостоянка жасап берсеңиздер, биз жалпы Ош шаары 9,5 миллиард сом салык топтойбуз. Анын 7 миллиард республиканский бюджетке кетет, 2 миллиард 400 миллион с копейками бизге калат. Шааргачы. То есть акча аябай аз калат да. В том числе 90% подоходный налог бизге калат, агай сабдан туура айтып кеттиңиз. Андан кийин жанагы тамарка салыгы деп ал бизге калат, патент бизге калат. Патент азыр жооп туруп единый налог кылып койду и налог на имущество. Башка каражат жок бизде агай. Башка каражат жок, развитие, мындай өсүп кетели, мына шаарды өнүктүрөлү, дүркүрөтүп, өстүрөлү дегенге каражат жок болду. Мына кечээ урматтуу президентибиз менен урматтуу генерал Скамчев Дашаев 2 миллиард сомду бөлүп берем деди. Андан башка 586 миллион сом тетиги Мамырова, Калинина, Тимирязовага, Көкүмбей көчөсүнө 586 миллион сомду бөлүп берем деди. 10 миллион бөлүндү, Кудай кааласа эртең бүрсөң калган бөлүнөт. Шаардын маселеси бир эле мэрдин маселеси эмес, ал бизге деле тиешелүү. Себеби биз ушул шаардын жараныбыз, ушул жерде биздин жарандарыбыз окуйт. Ошондуктан биз мэрдин баардык эле сөздөрүнө кошулабыз. Себеби дегенде мэр ошол биздин жарандардын шарт түзүп беришсин, ошолордун жакшы жашоо үчүн аракет кылып атат деген. Азыр эми ушул мына Юго Востокто ушул көбүн эсе ушул окуу жайлардын алды пробкага деп атпайбы? Анан сиз эмнеге шарт түзө албай аткансыз? Кандай болуп аткан парковкага? Эмне себеп болуп атат? Мындай да, шартыбыз биздин корпустун ичинде ошол автоунааларды токтотуучу жайларыбыз бар. Толугу менен жетет. Бирок эми бул жерде бир гана биздин студенттер эмес, четтен келген адамдардын дагы автоунаалары турат да, мына жолдун боюнда, мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мэр ушуну белгилеп өтүп кетти. Ошондо азыр бул жерге автоунааларды кое турган болсо, негизги жолубуз кыска болуп калат экен. Ушул маселенин негизинде эле азыркы иш козголуп атат дагы. Мына ошол биздин ошол адамдар жүргүнчүлөр жүрүүчү жолду бир аз бер жака ичкериге карап жылдыруу коюлуп атат да. Канча орун бар сиздерде парковкага өзүңүздөрдө? 500 машинанын тегерегинде. Бирок азыр
мэрдин айтканы боюнча биз ошондой парковочный орундарды, автоунаалар коюлат орундарды изилдеп мына ошол жерге жайгаштырганга аракет кылабыз. Жолдун боюна жайгаштырбай, мына ошо ичкери жакка жайгаштырган. Эми азыр бизге жол ачып берди, бизге жакшы сунуш берди. Жанагы этаждуу паркинговый эмелерди жасоо боюнча мына акчалай кылып даже акчасын алып ошол жерлерде парковочный орундарды жердин астына, жердин үстүнө бир нече этаж деген ушуна үстүнөн иштейбиз буюрса.